2019-жылдын 12-декабрында Кытайдын Ухань шаарынан аныкталган коронавирустан ушул мезгилге чейин 170 адам көз жумду. 17 өлкөгө жайылган эпидемия эми Түндүк Италияда катталганы болжолдонууда. Савоно жээктеринде 6000 жүргүнчү түшкөн кеме коронавирустан шектелип кароого алынды. Эки кытайлык жарандын абалы текшерилгенге чейин эч ким кемеден түшүрүлбөйт. Коста Смиральда аттуу жүргүнчү кеме эки кытайлык туристтен коронавирустун белгилери байкалбагандыктан токтотулган. 6000 жүргүнчүнү кемеден түшүрүшкөн жок. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, Сүзгөн шаар делген жүргүнчү кеменин ээлери Costa Крокер компаниясынын маалымат катчысы кытайлык туристтер ал вирусту алып жүрөбү жокпу аныктоо үчүн медициналык көзөмөлдөн өтүшкөнүн баса белгиледи. Кемедеги 6000 жүргүнчүнүн кургакка чыгуусуна уруксат берилбегенин белгилеген маалымат катчысы абал бир нече сааттын ичинде белгилүү болорун кошумчалады. Дем алуусунда көйгөй жаралып жаткан кытайлык туристтер Италияга 25 январда келип, бул кемеге түшүшкөн. Ага чейин Барселонада болушкан.